Ассаламу алейкум, мусулман бир туугандарым. Жалпыңыздарга жараткандын тынчтыгын тилеп, бүгүн сиздер менен жакшы тарбиянын жемиши жөнүндөгү аңгемени бөлүшөбүз. Жакшы тарбиянын жемиши. Бир аял күйөөсү менен бир канча жыл жашап, балалуу болбой ажырашып кетет. Күйөөдөн ажырашкан аял тим отурбай эшик алдына бир түп терек тигет. Аны сугарып, түбүн жумшартып, курт курмускадан сактап, баласындай бапестеп багат. Ар тарабынан өнүп чыккан бутактарын кесип таштап, балам, сага мындай кылыктар жарашпайт деп күлүп койчу. Күндөр өтүп терек асман тирейт. Ошол заманда бир падыша өзүнө ак сарай салдыра баштайт. Кабат-кабат салынган сарайдын эң жогорку түндүгүн көтөрүп тура турган узун жыгач эч жерден табылбайт. Падыша бүт аймактарга чабарман жиберет. Алар андай узун жыгачты таба албай, айласы куруйт. Бир күнү падышага кайсы бир айылда бир аялдын короосунда асман тиреген узун терек бар экендиги тууралуу кабар жетет. Падыша дароо ага адамдарын жөнөтөт. Алар аялга келип, бизге бул даракты сат деп сунушташат. Бирок аял, кечиресиздер, бул дарак эмес, бул менин балам. Кайсы эне баласын сатмак эле деп бербей коет. Алар падышага болгон окуяны айтып келишет. Анан аялга падыша өзү барат. Сиз мээримдүү энесиз. Бардык энелер баласын бир керекке жарасын деп тарбиялайт. Уулуңузду падышага кызмат кылсын деп суранам, деп өзүм келдим, дейт. Аял макул болуп даракты кестирет. Анан падышага: эгер уруксат берсеңиз, мен каалаган убагымда барып уулумду көрүп турсам, деп суранат. Падыша макул болот. Бир күнү аял ак сарайга келет. Кирер замат өзү өстүргөн устунду жазбай тааныйт. Анан анын жанына келип, колу менен сылап, бир нерселерди айта баштайт. Аны көргөн падыша акырын жакындап келип, тыңшаса, аял устунга карап мынтип жатыптыр. Балам, көрдүңбү? Мен сага жакшы тарбия бердим. Сен эми падышанын ак сарайында кызмат кылып жатасың. Эгер мен сага жаман тарбия бергенимде, сен эбак эле набайчынын тандырында күйүп күл айланмаксың, деген экен.